салам достор. Амансыңарбы балдар жана кыздар. Бул күнгө арналган эркетай берүүсү башталды. Кызматыңарда мен Алия жана Самира болобуз. Алдыңкы мүнөттөрдө бизден эч кайда алыстабагыла. Алия келеме берүүбүздү жаштан түрмөгү баштап берсин. Анда Бекмураттан мыкты чыгарма силер үчүн жаңырсын. Самира, сен жерди кандай элестетесиң? Тоголок шар формасында. А тоголок жерде биз жыгылбай кантип басып жүрөбүз деп да ойлодуң беле? Ооба, анан калса тоголок экенине ишенгим да келген эмес. Жалпак, тегиз деп элестеткенмин. Ушул эле суроону досторго берип көрбөйлүбү? Алар кандай кызыктарды айтат болду экен? Сенин атың ким? Таткайым. Канча жаштасың? 6. Сен жерди кандай элестетесиң? Жолдор, гүлдөр, балдар ойношот, үйдөр болот. Жер кандай формада? Тоголок. Ошол тоголок жерде биз кантип басып жүрөбүз? Ошонун ичинде бир жашыл суулар болот, анан кийин ичинде багына чөптөр болот, анан кийин ошонун ичинде нелер болот, адамдар. Сенин атың ким? Усман. Канча жаштасың? 6. Сен жерди кандай деп элестетесиң? Томолок чоң. Ошол томолок жерде кантип биз басып жүрөбүз? Айлансак болот. Эме басып айланып келсек болот, ойносок болот. Жыгылып кетпейбизби? Жок, жыгылбайбыз. Неге? Сыгалак эмес болсо жыгылбайбыз. Атың ким? Аяна. Канча жаштасың? 6. Сен жерди кандай деп элестетесиң? Квадрат. Ошол квадрат жерде биз кантип басабыз? Айлансак болот. Жыгылып кетпейбизби? Ушул жерде кимдер жашашат? Апабыз, атабыз, эчебиз, акабыз. Атың ким? Менин атым Нурсейит. Канча жаштасың? 6. Жерди кандай деп элестетесиң? Томолок. Ошол томолок жерде кантип басабыз? Айланып, Жыгылып түшпөйбүзбү? таш болуп калса жыгылып түшөбүз.
Силер билесиңерби, көп кыймылда жүрүү, спорт менен алектенүү силердин ден соолугуңарды гана чындабастан, акылдуу, зирек болушуңарга шарт түзөт. Көрүүчү достор, эң кызыктуу шаңдуу турмак силерди күтүп турат. Оппа хоппа. Амансыңарбы эркетектин сүйүктүү көрүүчүлөрү. Силер менен кайра оппа-хоппа оюнубузду баштайбыз. Бизде 2 команда бар. Алар биримдик жана достук. Анда эмесе оюндун шартын түшүндүрө кетсем. Достор, силер шалгам тууралуу жомокту баарыңар билсеңер керек, Бул оюн ошол жомок сыяктуу болот. Калганын оюндун жүрүшүндө билип аласыңар. Командалар даярсыңарбы? Ооба! Анда эмесе баштадык. 1, 2, 3. Мынакей достор, силер көргөндөй эле достук командасы жеңип алды. Кыздар, силер да азаматсыңар. Анда эмесе экинчи бөлүккө өтөбүз. Экинчи оюндун шарты менен таанышабыз. Балдар шагекчеден шагекчеге секирип, топто алып, аны себече салыш керек. Балдар, даярсыңарбы? Ооба! Азаматсыңар. Гана 1, 2, 3. Жыйынтыгын чыгаруучу убакыт келди. Бүгүн оюнубузда биримдик жана достук командасы болду. Силер көргөндөй эле достук командасы жеңип алды. Кийинки көрсөтүүбүздө көрүшкөнгө чейин аман болгула. Минут бою биз менен бирге болгон досторго ыраазычылык билдиребиз. Достор, күнүңөр ийгиликтүү улансын. Ата-эне, бир туугандардын маанайын көтөрүүнү унутпагыла. Кош болгула.